Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Ала Тоо конушуна келдик, Бишкектеги баарыбыз билген. Бул жерде дагы биз кардарыбызга Кудай буйрса дагы бир үйүбүздү жакын арада тапшырып беребиз. Биз почти бүтүп калдык, Кудай буйрса. Мынакей, биз азыр үйдүн негизги крыльцосуна көтөрүлдүк. Крыша чатырын бир чатыр менен жаап кеткенбиз. Анан видеодон көрсөңүздөр болот. Биз деген кардарыбызга атайын вагонка менен крыльцонун астын кооздоп жаап кеткенбиз. Кардарыбыз болсо, болгону муну келечекте лак менен лактап койсо болот да. Анан мондай кылып атайын немелери тургузулган, тумбалар тургузулган. Бирок бул тумбаларды кардар өзү сыртын кооздоп жаап алат. Мынакей бул үйдүн бети турат. Анан бул жерге терезеге болсо кардардын калоосу менен ак пластик коюлгандагы, анан бул жерге атайын өзүнүн күскү иретиндеги тонировкасы берилген. Эми биз негизги үйдүн өзүнө кирели. Эгер биз менен видеону толук көргөн болсоңуздар, биз сизге үйдүн ичин көрсөтүп беребиз. Бисмилля деп үйдүн ичине киргенде, бул жерде чакан бизди тамбур тосуп алат да. Мынакей бул тамбур 4 чарчы метрди түзөт. Анан ушул эле тамбурда киргенде эле бизди бул жерде баарыңыздар көргөндөй эле электрощит турат да. Ушул жерде мынакей үй өзүңүздөр көргөндөй чоң үй абдан. Ошол себептен бир комнатадан келген точкалар келип туруп, бул жерге өзүнүн мындайча автоматына баргандагы бир жерде да кичине замыкание болсо, автомат дароо өчүрүп салат. Мынакей дагы бир жолу баса билген электромонтаж ар бирине медно-монолитный кабель колдонулган. Потолок аркылуу кеткендерине болсо гофра менен кеткен. Ал эми бул эмеге кирген жери болсо, автоматтар же болбосо точкалар кирген жерине болсо, биз родбанд менен атайын мындайча айтканда буферный зона создавать этип туруп, анан ошол жерге отургузуп кетебиз. Ошондо электромонтаж 100% мындайча айтканда изоляцияланган болуп эсептелет. Мына бул жерден көрсөтүп берсем болот. Мынакей бул жерден дагы бир жолу баса бергилейик. Мынакей бул точка турат. Ушул точканы болсо, могул жерине болсо родбанд кийгизилип туруп отургузулган да. Анан могул электромонтаж келип түз бириктей. Көрдүңүздөр да, мындайна металлический пластина менен келген дагы, бул жерге келгенде болсо гофра менен анан кирип кеткен. Бияк бетинен дагы мондай сыяктуу болуп гипсокартон чапталганда, бул наружный эле болуп калат, бирок ошол эле учурда мындайча айтканда стенанын ичине кирбей, бирок бери чыкпай, гипсокартон менен бир өрүүндө болуп кала берет. Бул тамбур баарыбыз билгендей кышкы учурда мындайча айтканда муздак абаны ушул жерде кармап калгыдай болот. Анан ушул тамбурдан эле биз бисмилля деп туруп эле солго киргенде эле бул жерде чакан дагы бир кладовой деп койсок болот да. Мынакей кладовой бөлмөсү бар. Бул жерге дагы атайын электр эмелери коюлган, точкалары, турбалары кеткен. Келечекте бул жерде кардарыбыз кааласа гардероб катары бут кийим тизгидей кылып колдонсо болот. Же болбосо атайын сууларды дагы кетирип койдук. Кааласа өзүнчө туалет да кылып салса болот. Же болбосо топка кылам десе, топка катары колдоно берсе дагы болот. Терезе дагы коюлган. Биз андан кийин эми үйдүн өзүнө өтөбүз. Үйдүн өзүнө өткөндө бул жерде чакан коридор. Чакан коридордон биз бисмилля деп эле дароо сан узулга кирип кетебиз. Мынакей бул биринчи этаждагы биринчи сан узул. Бул жерге атайын терезеси коюлган, электромонтаж бүткөн, трубалары кеткен, бүт дайын. Андан соң биз негизги коридорго өтүп туруп эле бул жерден биз экинчи этажга көтөрүлүп кетсек болот. Винтовой лестница турат, жана ошондой эле ата-эненин уктоочу бөлмөсүнө кирсек болот. Мынакей бул азыркы учурда ата-эненин уктоочу бөлмөсү. Өзүңүздөр видеодон көрсөңүздөр болот. Мынакей бул жерде терезелер коюлган, электромонтаж турат. Толугу менен үй бүлө колдонгонго мындайча айтканда ыңгайлуу болот. Биз бул жак бетине өткөндө болсо, бул үй видеодон да көрсөңүздөр болот. Планировкасын кенен кылган, залды өзүнчө бөлгөн эмес, холду өзүнчө бөлгөн эмес, ал эми баарын бир түрдө кылып кеткен. Мисал катары бул жерде панорамный терезе турган жери болсо, бул конок тозуучу гостиный зонасы болуп калат да, зал болуп калат да. Ушул жерге чоң стол турат, мындайнан өзүңүздөр билгендей. Андан кийин болсо, үй бүлө телевизор көрүп, эс алып отурчу зонасы болсо, мынакей могул жер болот. Бул жерге атайын биз телевизорго, интернетке жана антеннасына керектүү
нерселердин баарын дайындап кеттик. Бул жерге болсо чоң диван турат дагы. Ушул жер мындайча айтканда үй бүлөнүн холл же гостиный болуп кала берет. Анан ушул эле жерден мынакей бул жерден көрсөңүздөр болот. Чоң арка турат ушул жерде. И биз ушул аркадан мынакей чоң эле болгон арка, ушул аркадан биз кухняга кирип кетебиз да. Мынакей биз кухняга кирип кеттик. Кухняга кирип кеткенде болсо, могул жерге болсо бүт проводкалар дайындалып турат. Кухонный стенка турат, өзүңүздөр көргөндөй мынакей. Ар бир точканын каяктан келгени, кайсы жерге турат экени көрсөтүлүп турат дагы. Жана ушул эле жерден кайра бул жерде панорамный чоң терезе турат дагы. Панорамный терезеден ачып биз жайкы мындайча айтканда террасага чыксак болот. Ушул жер барбекю зонасы да. Анан келечекте бул жерге дагы раковина коюп суу киргизем деп калса, биз проводкасын мынакей дайындап кеткенбиз. Бул жерге мындайча айтканда барбекю зонасын кылып кошом деп пландап жатат биздин кардарыбыз. Мынакей террасанын астын вагонка менен кооздоп кеткенбиз. Кардарыбыз лактап гана коюш керек дагы. Бул жерге барбекюсын коюш керек дагы. Жайкы летний терраса, беседка катары колдонуп кете берет. Үй абдан чоң эле, бардыгы биригип 218 чарчы метр. Эми биз сиздерге экинчи этажды азыр көрсөтүп беребиз. Биз винтовой лестницадан көтөрүлүп жатабыз. Баса белгилейм, биз ар бир үйүбүздө ушундай кылып темир лестницанын каркасын дайындап кетебиз. Сиз болсо кийинки кооздогон иштери сиздин өзүңүзгө калат. Мынакей бул жерде аябай чоң панорамный терезе турат, лестницага жарыктык бериш үчүн. Жумуш кызуу жүрүп жаткан кези биз Кудай буйруса аз калдык, мына деп турабыз. Кудай буйруса үйдү тапшырып беребиз деп турабыз. Тапшырып берсек, тапшырып берүүдүн астында бул жердин баарын иреттеп, тазалап, кардарга тапталгансыз кылып туруп тапшырып беребиз. Мынакей биз экинчи этажга көтөрүлдүк. Экинчи этаждын бул холлу, анан ушул холлдон биз чачырап кетсек болот. Экинчи этажда бул үйдө бир дегенде эле биринчи санузулга кирели. Мынакей электромонтаж, андан кийин биз мынакей санузулга кирдик. Санузулга киргенде болсо, мынакей бүт өзүнүн трубалары дайындалып турат. Кенен болгон санузул, бул жерге каласа ванна дагы батырса болот. Андан соң биз эң негизги ата-эненин спальный комнатасына кирели. Мынакей бул жерге киргенде чоң жагында да терезе турат, бул жагында дагы терезе турат, жана кенен болгон уктоочу бөлмө турат да. Потолок жылууланган. Андан кийин болсо бул бөлмөнүн өзгөчөлүгү азыркы заманда мастер спальня деп коет. Ошондой өзүнүн бул жерде бөлмөсү бар да. Мынакей бул жерге чоң встроенный шкаф болот дагы. Кардарыбыздын үйдүн ээси ушул жерге кийим кечесин койгонго жакшы бир мүмкүнчүлүк түзөт. Жана ушул эле жерден бизде атайын чатырга чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк ачылат. Атайын люк калтырып кеткенбиз, люкту коюлган, ушул жерден чыкса болот. Андан кийин болсо, кечирим сурайм лестницага. Мынакей биз кладовкадан, гардеробтон түз эле бул санузулга кирип кетебиз. Бул ата-эненин өзүнүн жеке санузулу болуп эсептелет. Жана бул жерден террасанын чатырына жана эшиктин алдына жакшы бир карап, не болуп атканын карап турганга жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мынакей бул ата-эненин биринчи уктоочу бөлмөсү, көрдүңүздөр, аябай чоң панорамный терезеси менен. Андан кийин биз кайра негизги коридорго чыгабыз. Коридор кенен эле. Коридорго чыккандан кийин бул жерде дагы бир уктоочу бөлмө. Мынакей бул жерге көрдүңүздөр го, рейкалар кеткен, рейканын үстүнө пенопласт ташталган дагы. Пенопласттын үстүнөн анан биз атайын пенополистирол бетон куюп кеткенбиз. Мынакей биз андан кийинки үчүнчү спальный, үчүнчү уктоочу бөлмөгө кирдик. Бул жерде дагы спальня уже дайын, кенен. Видеодон биз канча квадрат тура экенин көрсөтүп сиздерге беребиз. Азыр эми мону жылдырайын, э? Кандай алалы? Көтөрүлө бер акылмыкты. Көтөр. Ушундай алып койгула. Ушудан баштап көтөрөйүн, э? Кеттик. Вакыт. Азыр. Кеттикпи? Андан кийин болсо биз мынакей 4-үчү уктоочу бөлмөгө киребиз. Бул жер дагы абдан
кенен мынакей электромонтаж бүткөн. Баса белгилеп кетем. Биринчи этаждын бийиктигин бул үйдүн ээсинин талабына жараша биз черновойун 3 метр, экинчи этаждын болсо черновойун 2,80 кылып бергенбиз. Барыңыздарды кызыктырган суроо бул үй канча чарчы метр жана канча сомго айланып калат деген суроо болушу мүмкүн. Ошол себептен баалар жөнүндө маалымат берип кетели. Мисал катары бул үй бардыгы биригип 218 чарчы метрди түзөт, 220 деп койсок болот. 220 квадратный метр болгон чоң үй да. Үйдүн ичинде болсо 5 уктоочу бөлмө, ошондой эле 3 санузел, 2 гардероб жана чоң студия түрүндөгү гостиный менен зал бириккен, өзүнчө кухнясы бар жана террасасы бар. Анан эгерде сиз ушундай сыяктуу үйдү под евроремонтко деңгээлге чейин салдырам деп бүгүн бизге буйрутма берсеңиз, бүгүнкү күндө 4 миллион сомдон 4,5 миллион сомго чейин айланып калат. Баа болсо, мисалы, неден келип чыгат? Баа, могул видеодон байкасаңыздар болот. Биз азыр үйдүн бир жак бетинде турабыз. Бир жак бетинде болсо, фундаменттин жерден чыгып туруп, бийиктиги болсо 1 метр 20 сантиметрди түзөт. Бул жерде деген 7 фундаментный биздин атайын блогубуз колдонулган да. Карасаңыздар болот. Бул блоктун бир өзгөчөлүгү бир моментте бул опалубканын функциясын аткарат. Ошол эле учурда фундаментиндагы жана эртеңки күнү сиз фундаментиңизди кооздоп, оңдоп түзөө иштериңиз жокко чыгарылып кетет дагы, фундаменти кооздолгон бойдон кала берет. Дагы бир жолу баса белгилейм. Үйдү биз сиз менен такташабыз. Мисал катары, сиз үйүңүздүн фундаменттен жерден чыккан бийиктигин 60 кылышыңыз мүмкүн, 80 кылышыңыз мүмкүн, 1 кылышыңыз мүмкүн, же болбосо сиздин каалооңуз болбошу мүмкүн. Бирок жердин өзгөчөлүгү болушу мүмкүн да. Сиз көзүңүз менен байкабашыңыз мүмкүн, бирок жерлерде перепад болот да. Бир жагы өйдөрөөк, бир жагы ылдыйраак болот да. Ошондой учурда бир жак бети өйдөрөөк, бир жак бети ылдыйраак болуп калышы мүмкүн. Бул дагы түздөн түз сиздин үйүңүздө канча бетон фундамент кетет экенин, расходуна таасир этет дагы, фундаментиңиз кымбаттап калышы толук ыктымал. Андан тышкары, мисал катары бул үйдү айтып бердик биз сиздерге. Биринчи этаждын бийиктигин кардарыбыз 3 метр кылды, экинчи этаждыкын болсо 2,80 кылды депчи. Ошондой сыяктуу сиз дагы бийиктигин 2,80 кылышыңыз мүмкүн, 3 кылышыңыз мүмкүн, 3,30 кылышыңыз мүмкүн. Ошого жараша сумма өйдөлөп же ылдыйлат. Мисалы биздин бул кардарыбыз үйдүн бетине болсо Технониколь компаниянын фасадный Халберг деген плиткасын колдонду, ак пластиковый терезелерди колдонду, кээ бир жерлерине болсо атайын тонировка берди. Ошолорго дагы баага таасир этет. Бул үйдүн террасасы бар, террасасынын расходу бар дегендей сыяктуу ар бир материалдын эсебин чыгарып туруп, сиздин тандаган 100 сомдук десеңиз 100 сомдук, 200 сомдук десеңиз 200 сомдук материалды алып келип бергенден кийин гана сиздин үйүңүздүн баасы чыгат. Бул үй болсо биз под евро ремонт деген деңгээлге чейин салып бердик. 90% жумушу бүтөт. Бүгүнкү күндө 4 миллиондон 4,5 миллион сомго чейин. Эгерде так суммасын чыгарам десеңиз, биздин офиске келип, архитектор менен проектин тактап берсеңиз, биздин офистеги сметчик бала сизге так эсебин чыгарып берет.